Бул бидаттар оор болот күнөөсү. Не себептен бидаттардын күнөөсү оор дегенде, биринчиден бул Аллах Таала шарият кылбаган нерсени шарият кылуу. Мындайча айтканда, шариатта жок бир амалды. Аллах Таала бизге шарият ибадаттарды чектеп берди да, могулар ибадат деп пайгамбарыбыз аркылуу көрсөтүп берди. Ошону шарият кылып берди. Кимде ким динде жок бир амалды кылса, анда Аллах Таалага шериктеш болуп, бизге шарият кылып атат бир нерсени, ибадат кылып атат. Аллах Таала Куранда ошон үчүн айтат: "Ам лахум шуракау шарау лахум минад-дини ма лам yazan bihillah." Же алардын ушундай шериктери барбы дейт, Аллах Таала динден уруксат бербеген нерселерди аларга шарият кылып берүүчү дейт да. Бул ошо бидаттын арам экендигине, чоң күнөө экендигине далил боло турган нерселерди. Мусалга Аллах Таала мушриктерге айтып атат. Мушриктер өздөрүнчө бир ибадаттарды ойлоп табып алып эме кылганда айтып атат: "Не, же алардын Аллахтан башка шериктери бар, аларга эмне? Аллах Таала уруксат бербеген нерселерди шарият кылып берет" деген. Экинчиден эмне? Кимде ким шариятта жок бир амалды бидатты киргизип, ибадаттыкка буну ибадат дей турган болсо, ал сөзүнүн майниси, ал өзү түшүнсө да түшүнбөсө да, кааласа да каалабаса дагы, анын майниси эмне? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам динди бизге толук жеткирбептир деген маани келип чыгат. Мына мен ушу менен толуктап атам. Кемчиликтүү экен деген маани келип чыгат. Же болбосо Аллах Тааланын дини кемчиликтүүрөөк экен, мен ушуну толуктап атам деген келип чыгат. Аллах Таала ушу жакшылыкты билбей калыптыр, пайгамбарыбыз билбей калыптыр, ушул жакшылыкты мен киргизип атам. Бида хасана деп коюшат го. Жакшы бидат дейт да. Не десең, жакшы бидат бар дейт. Демек, ошол жакшылык Аллах Таала билбей калыптыр, пайгамбарыбыз билбей калыптыр, ошону мен толуктап атам деген. Же пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам динди бизге жакшылыктар бул Аллах Таала бизге шарият кылып түшүргөн буну. Бул шариятта бар болчу, бирок эмне? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кыянат кылып бизге жеткирбей койгон, жашырып койгон. Ошону мен табып чыгып атам деген маани келип чыгат. Аны көпчүлүк кылгандар өздөрү билбейт, түшүнбөйт. Бирок акыйкатта майниси, бидаттын майниси ушундай болот. Ошон үчүн эмне? Kullu bidatin dalale de, bidattın bardыгы адашкандык. Ва ин рахан нас хасанатан, адамдар аны жакшы деп ойлосо дагы. Түшүнүктүүбү?